УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Чыныбай Турсунбековдун кыздарынын кармалышы тууралуу комментарий берди. Буга чейин парламенттин мурдагы төрагасы маркум Чыныбай Турсунбековдун 2 кызы кармалганы белгилүү болгон. Алар акчаны адалдоого шектелип жаткан. Ташиевдин айтымында алар Максим Бакиевке тиешелүү Акыл Инвест банкы Бишкек арак заводун 1,5 гектарга жакын жери менен Чолпон Атадагы 18 гектар жерди мыйзамсыз алышкан. Булар 2010 жылы Максим Бакиевке тиешелүү Акыл Инвест банкты рейдерлик жол менен тартып алышкан. Чыныбай Турсунбеков аялы Нуржан Тетимишевага каттатып атын Капитал банк деп өзгөртүшкөн. Ошондон бери Капитал банк болуп иштеп келе жаткан. Мындан сырткары илгерки Бишкек арак заводун 1,5 гектарга жакын жери менен кошо мыйзамсыз менчиктештирип алышкан. Аны болсо бир тууган кайнисине каттатып алган. Дагы бир иш боюнча Чолпон Ата шаарында 18 гектар жерди дагы мыйзамсыз алып, Акун пансионатын салып алышкан, деди Ташиев. УКМК төрагасы булардын баары анын жеке чөнтөгүнө эмес, мамлекетке кайтарылып жаткандыгын белгиледи. Айтымында кайтарылган жерлерге МИК боюнча турак жайлар курулса, мүлктүн баары сатылып, акчасы ошол курулушка пайдаланылат. Ошондой эле бул үй бүлөнүн ун комбинаты, кафелери, үй мүлкү жана башка мыйзамдуу мүлктөрүнө тийбей тургандыгын кошумчалаган. Ош шаарында жаңы салына турган муниципалдык базар Осмонов көчөсүндөгү Мегаполис соода борборунун маңдайындагы жерге курулат. Мэриянын маалыматы боюнча 1-2 айдын ичинде бүтөт. Ага чейин азыркы базар иштеп турат. 22-жылда Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетегенов баштаган жетекчилер базардын көчүрүлүшүнө нааразы болгон соодагерлер менен жолукту. Анда соодагерлер убактылуу иштеп жаткан көпүрөнү калтырып турууну жана базарды көчүрүү убактысын узартуу талабын коюшту. Мэр көпүрөлөрдүн баары алынарын соодагерлер жаңы базарга 1-2 айдын ичинде керектигин түшүндүрдү. Соодагерлер жаңы базар салына турган болсо жер ыңгайсыз экендигин айтып каршы болушкан. Буга чейин Ош мэриясы борбордук базар Жапалак айылындагы Көкөмбий көчөсүнө көчүрүлө тургандыгын билдирген. Соодагерлер Ош шаарында сел каптаган борбордук базарды башка жакка көчүрүүнү мөөнөтүн узартып берүүнү бийликтен суранып, 3 күндөн бери чогулуп жатышат. 7 гектар жер таптык, ФПС'ин жери бар экен. Ошол жерде сүйлөштүк, чечтик, ал мындай ыңгайлуу, аябай. Азыр мына көпчүлүгү мына ошону укканда кадимкидей уже өзгөрүп калды. Ошол жерге азыр заманбап базар жакшынакай даярдап беребиз. 1-2 айдын ичинде деген сен булар айтат, школьный сезонду бүтүрүп алалы. Августтан сентябрда кошуп берели. Макул, сентябрда кошуп берели, ошо сезонду иштеп алат атабыз. Но ага чейин биз базардын баарын, жолдорун бүт даярдап беребиз. Заманбап кылтыр бүт шарты менен беребиз. Кудай буйрса, жана өздөрү да айтат, ал жер ыңгайлуу жер. Биз деле көрдүк, мен кече өзүм кыдырып келдим. Мына жетек Уудун жетекси, ККМдин жетекси чогуу барып өзүбүз көрүп келдик. Аябай мындай кандай десем, локациясы аябай жакшы жерде экен, туура жерде. Эми ошону азыр биз базарды жакшынакай кылып, куруп берип, шарт түзүп берип койсок, жакшы эле болот. Эми бул жерде түшүнөм мен элди да, жанагындай кырсык болду, ал жерде жанагындай чыгым болду дегенде. Но бул жерде мындай да, эртең ким билет, кырсык айтып келбейт. Эртең дагы бир сел билип, дагы бирдеме болсо, анан кийин аяга келе ошо желиктүү бийлик, анан тиги президенттен баштап баарын айтып баштайт, карабайт, тигинтпейт, минтпейт, эмне кылдыңар деп. Эртең дагы бир кокусу кырсык болсо, дагы биздикин ойлоп башташат. Өлкөдө кадр тандоодо жаңы система киргизилип жатканын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Кудайберген Базарбаев маалымдады. Анын айтымында атайын тест аркылуу адамдын жөндөм шыгы менен катар эле анын жалган сүйлөгөнүн дагы аныктаса болот. Быйылдан баштап мультипсихометр системасы киргизилүүдө, анда кадрлар атайын тесттен өтүп, натыйжасында эмнеге жөндөмдүү экендиги аныкталат. Мисалы, илимге шыктуулугун, балким уюштуруучулугу, өрчүгөндүгүн жана башка жактарын көрсөтөт. Система иштелип чыгып, сынамак режиминде бардык акимдер, алардын орун басарлары, айыл өкмөттөр, мэрлер тесттен өттү. Учурда жыйынтыгы каралууда. Анда кимиси алдаганы чынчыл болгону билинет, деди Базарбаев. Ал административдик аймактык реформанын алкагында мультипсихометрден 85 аким жана мэр, 235 айыл өкмөттүн башчысы өткөндүгүн кошумчалады. Ушул күндөрдө эс алуучулардын көптүгүнүн Бишкек Чолпон Ата трассасында автотыгын жаралып, жолдо жүрүү түйшүгү жаралууда. Бул боюнча жол кыймылы коопсуздугу камсыздоо башкармалыгы видео жарыялады. Автотыгындын жана жол кырсыктардын алдын алуу үчүн жол милициясы Балыкчыдан Бишкекке чейин көзөмөл жүргүзүүдө. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы айдоочуларды ылдамдыкты жогорулатпоого жана каршы тилкеге чыкпоого чакырып, эскертүү берүүдө.
23-июлдан 26-июлга чейин туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымал. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги арыктарды тазалап, жээгин бекемдөөнү жана таштанды таштабоону эскертет. Турак үй жайгашкан жерде жаан суулары агып өтүүгө ылайыкташкан арыктардын болушу керек. Үй же сарай салууда, эгин айдоодо сел жүрүү кооптулугу бар тилкелерге жакын эместигине өзгөчө көңүл буруу зарыл.